Атайын багыттагы полктун имаратын алды. Жыл сайын ушул мезгилде мектеп окуучулар үчүн негизги көңүл борборуна айланып келет. Мекенди сүйүү тек гана сөз эмес, жүрөктөн болуусу керектигин туюндурган иш-чара шаардык ички иштер бөлүмү жана шаардык билим берүү бөлүмү тарабынан уюштурулуп жатат. Мектеп арасында массалык түрдө топтошуп мушташып, адам өлүмүнө чейин жеткирилип аянычтуу окуя болуп жаткандыктан ушул нерсени токтотуу максатында биз өспүрүм балдарга патриоттук сезимин күчөтүп, мекенге болгон сүйүүсүн күчөтүп, мамлекетке салым кошо турган балдарды тарбиялайык деп ушул иш-чараны өткөрүп атабыз. Альбина Кенжебаева Жалал Абад шаарындагы номер 3 орто мектептин бүтүрүүчү класстын окуучусу. Ал бүгүн курал жыйнап чачууда өз активдүүлүгүн көрсөтө алды. Айтымды ал үчүн бүгүн кызык, ары пайдалуу күн болду. Ойлогонубуздан дагы ашып кетти, аябай сонун болду. Мындай иш-чаралар көп-көптөн болуп турсун. Бүгүнкү иш-чарага Жалал Абад шаарындагы мектептерден 1000ден ашуун окуучу катышууда. Негизги максат алардын убактысын бир күн болсо да пайдалуу жакка буруу менен мекенди сүйүү коргоо боюнча да түшүнүктөрдү берүү болуп саналат. Биз ушу балдарыбыздын, мектеп окуучуларыбыздын мекенге болгон сүйүүсүн, аны кадыр баркынына жетүүсүнө биз патриоттук сезимдерин ойготуу максатында ушундай иш-чараны өткөрүп жатабыз. Албетте бул иш-чара аябай маңыздуу, маанилүү болду. Себеби балдарыбыз ушунун негизинде патриоттук сезимдерин ойготуп, алдыга койгон максаттарын жөндөйт деп эсептейбиз. Мекен сүйүүсү бакча, мектептен башталат. Ошондуктан мындай иш-чараларга катыштуруунун тарбиялык мааниси бар. Рекетчиликтен алыс болуш керек экен. Ошондуктан тарбиялуу болуп, мушташпай жүрүш керек экен. Акыркы убактагы өлкөдөгү жашы жете элек өспүрүмдөр арасындагы атамандык, анын артындагы жаштайынан кыйылган өмүрлөр болуп жаткан көрүнүш коомчулукта өспүрүмдөр үчүн тарбиялык иш-чараларды байма-бай өткөрүп туруу зарылдыгын тастыктады. Гүлжан Анундаева, Маматкадыр Маматалиев, Жалал Абад шаары.